Канибек Кыргызбаев бүтпөй калган сүрөт чыгармасы. 12 бөлүм. Урматтуу угарманым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Гүлнур Москвага келгенден кийин шаардын жашоосуна көнө баштады. Орто Азиядан агылып келген мигранттардын көптүгүнөн баш айланат. Жумуш орду тартыш болуп, жумуш табууда кыйындыкка турду. Аз төлөнүүчү жумушка аргасыз иштегендер көп. Ал иштерге алым сынбасаң, дароо сенин ордуңду башкалар ээлейт. Ошентип жумушсуз калган байкуш мигрант дагы башка жумуш издегенге аргасыз. Орус кожоюндар аз төлөгөнү аздык кылгансып, акыларын бербей кууп жиберип, же бал тилге салып алдап койгондор көбөйдү. Гүлнур ошондой иштерге кабылып 2 айлык акысын ала албай калды. Акысын доолап жетекчиге арызданып, айлык маселесин чечип бер десе, эртеси эле жумушсуз калып 2 айлык эмгеги текке кетти. Кимге арызданып, кимге бармак эле? Марат бул жөнүндө угуп ачууланса да Гүлнурга жардам бере алган жок. Анткени келгендердин сөздөрү эч кайсыл жакка өтмөк эмес. Жамандыгын алса милицияга карматып, кара тизмеге түшүрүп, 10 күндө чыгып кетүүсүн талап кылдырып салышчу. Ошентип жумушсуз калган Гүлнур көз жашын төгүп, ыйлап алып, кайрадан жумуш издөөгө киришти. Аз акча тапса да Кыргызстаным жакшы экен деп, өз жеринен кеткенине ичи ачышып жүрдү. Мараттын айлыгы да иш жылытарлык эмес эле. Тарткан сүрөтүнө кошумча гонорар алса да, Гүлнур келгенден кийин ал акчалары такыр эле жетишпей калды. Уулу Нурсултанды, келинчеги Гүлнурду тамак аш менен жана кийим кече менен камсыз кылып туруу үчүн жарыбаган эмгек акысы жетпей баратты. Марина Никитина кээде Маратты чакырып, бир аз эле жумуштарын кылдырып, колуна эмгек акысынан да көп акча карматып коёр эле. Марат теригип, сиздин квартираңызда жашап жатсам, анан кантип акча алмак элем деп албай коюуга аракеттенгенде, Марина Никитина болбой эле чөнтөгүнө салып койчу. Эч нерсе эмес уулум, акча табылат, адамдын көңүлү табылбайт. Мен сага ыраазы болуп берип жатам. Ал ала кой, Нурчик небереме таттуулардан сатып, ала бар деп көчөрүп жатып Маратты алдырчу. 1-2 жолу Нурсултанды Марина Никитинанын үйүнө үй бүлөм келди. Бул менин уулум Нурсултан, оңго чыкты деп ээрчитип барып көрсөтүп, батир акысын берип кеткен. Ошондон бери Нурсултанды неберем деп жакшы көрүп, таттууларды ала бар деп акча берет. Бара-бара Марат Марина Никитинанын акча бергенине көнүп, берсе унчукпай алып коюп жатты. Бул болсо да Кудайдын бергени деп тамак ашка жаратат. Гүлнур жумуш издеп жүрүп, араңдан зорго кемпир багуучу болуп орношту. Төлөнүүчү акысы аз болсо да тамак ашы бекер экенин билип, ошого кирип алды. Медициналык билими бар экендигин билген ортомчулар Гүлнурду жумушка кабыл алып, шарттары менен тааныштырып, орус кемпирдин үйүнө киргизип кетишти. Орус кемпир ордунан тура албай жатат экен. Гүлнур үчүн бул иш оор эле. Бирок аргасыздан иштеп калды. Анткени Мараттын жетип, ошол иштерди аткаргыча чыкпаган жеринен тер чыгып, чарчагандан сулк жатып калат. Бели чыдатпай ооруп, ушул ишке макул болуп киргенине бушайман жейт. Кайра мейличи деп кемпирди кароо менен алек болуп, окшош күндөр өтүп жатканына зээни кейийт. Ушул күндөрдүн биринде Мараттын тартканы сүрөттөрүн көргөн бир акчалуу киши кызыгып, айлыгын канча деп сурап калды. Турмуш тиричиликке жетет деп койду Марат. Мен сага көбүрөөк төлөйүн, мага иштеди деп сунуш кылып калды. Марат бул кишиге ишенген жок. Шантаж кылып, кол алдындагы адамын ушундай деди деп айгакчы болуп калбасын деген ой менен чечилип сүйлөшкөн жок. Бирок теги киши өзү жөнүндө айтып берди да визиткасын таштап кетти. Бул Семен Павлович деген киши эле. Өзүнүн фирмасын ачып, офистерге, бала бакчаларга, мектеп менен курулуп жаткан бийик кабат үйлөрдүн ички жактарына кооздоп сүрөт тартырып, буйртма менен иштөөчү. Мараттын бир бөлмөдө эле олтуруп эч жакка чыкпай, көмүскөдөгү сүрөтчү экенин көргөндө чындап жардам бергиси келген.
Мараттын тарткан сүрөтүн эле эл көрбөсө башка эч кимди эле тааныбайт эле. Бул сүрөт өнөрканага студенттер эле кирбесе башка эч ким басчу эмес. Анткени бул сүрөт тартуучу жай окуу жайдын ичинде болгондугу үчүн атайын пропуск менен гана кирчү. Марат бул жерде 100 жыл иштесе да эч кимге таанылбай кала бермек. Семен Павлович кеткенден кийин ойлонуп олтурду да, эмне болсо да бир барып көрөйүн. Чындап эле фирмасы болсо иштегенге эмне үчүн болбосун деп жатты. Эс алуу күнүндө атайын ошол фирманы издеп чыкты. Визиткадагы дарек менен тез эле таап алды. Кире бериштеги кызматкерине визитканы көрсөтсө, тоспой киргизип жиберди. Узун коридор менен жүрүп, Семен Павловичтин офисин такылдатты. Эшик ачык кире бер деген эркек кишинин үнүн угуп, эшикти ачса Семен Павлович өзү олтуруптур. Маратты көрүп эле сүйүнгөндөй, "О, какие люди" деп кубана тосуп алды. "Кел отур, мен сени баары бир келет дегенмин. Келемиш баштанып бир ийинде отурганыңдан тажасаң керек. Мына, бизде иштесең шаар көрөсүн. Ар жака командировкага барасың. Деги эле бизде иштегендер эч кайда качпайт. 4-5 жылдап иштегендер бар. Мыкты сүрөтчү экениңди көрдүм. Жетекчиңер айлык эле төлөсө керек." Ооба деген Мараттын жообун кайра угуп, сүйлөп кирди. "Билем, ал жерде өнүгүү жок. Буйртманы алышат да, сүрөтчүгө айлык гана төлөнөт. Бизде ар бир сүрөттү баалап беребиз, же өзүңдүн бааңа айтасың. Буйртманы аткардың, акча аласың, албетте аванста болуп турат" деген Семен Павловичти угуп, Марат ичинен жым дей түштү да, макул болуусун же болбосун билбей калды. "Семен Павлович, жумуштагы шарттарыңар жакшы экен. Мен бир буйртманы тартып жаттым эле. Ошону тапшырып койсом болобу?" "Албетте болот. Чала өлтүргөн жыландай кылып таштап салганың болбос. Бүтүп бер дагы арыз жазып бошо. Мен Олег Владимирович менен таанышмын. Мага келе жатканын боюнча ооз ачпа. Болбосо менин кадрымды тартып алдың деп мага капа болот", деди Семен Павлович. Марат бул кишинин айтканына ыраазы боло кетүү үчүн турду. Семен Павлович чөнтөгүнөн чукулап акча алып чыкты да Маратка сунуп, Могул акчаны ал. Экөөбүздүн келишимибиздин чечилиши үчүн сага аванс катары берип жатам" деди. Марат бул кыпкызыл болгон 5000ди көрүп көзү чакчая түштү. Жумушка кире элек жатып акча берген бул кандай киши деп ойлоно түшүп, акчаны албай тура берди. Ала бер, кийин жумушуңан кармалат. Аванс катары берип жатам. Иштешип калсак мындай акчанын далайын аласың. Марат рахматын айтып акчаны алып чыгып кетти. Бул акча атайын берилгенин түшүнүп турду. Себеби көнбөй койбосун деген ниетте акча алса макул болгонго мажбур болот деген эле. Марат чындап эле эки жакты көрүп иштөө жакчу. Бир эле жерге камалып, 1 жылдай иштеп, шаарды көрүүгө да чамасы жок эле. Бул сүйүнүч кабарды Гүлнур менен бөлүшүп, ушул жумушка которулмак болду. Буйруса жакшы күндөргө жетет экенбиз деп кубанышып калды. Гүлнур кемпир багуу менен күнүн өткөрсө, Марат буйртмасын бүтүү менен алек. Нурсултанды жалгыз серигеттеп Марат сүрөтканасына алып келип, кайра алып кетет. Буйртма менен тартылып жаткан сүрөттү тапшырып, Олег Владимировичке "Мен жумуштан бошоймун" деп сунуш киргизип, өз оюн айтып калды. Олег Владимирович Маратты "Эмне себептен бошойсуң, айлыгыңды көтөрөйүн, иштей бер" деп кетүүсүнө каршы болду. "Жок, башка себептер менен бошоого туура келип жатат. Рахмат сизге, 1 жылдан бери иштештик" деди Марат жумушунан бошоо тууралуу оюн ачык билдирип. Ары карап ыйласа, бери карап күлгөн Олег Владимирович арызына кол коюп берип, "Кассадан акчаңды ал" деп узатып койду. Марат сыртка чыкканда таза аба менен дем алгансып, кере абадан жутуп алып, 1 жылдан бери нан таап жаткан жерин карап алды да алдыга басып баратты. Марат Семен Павлович менен иштешип калды. Биринчи эле буйртмасы балдардын бала бакчасынан башталды. Ичиндеги сүрөттөрдү кайрадан тартып коздоп берүү жүктөлдү. Маратка Степан деген жашы бир аз кичүү баланы жардамчы кылып берди.
Мараттай кыйын сүрөтчү болбосо да идиреги бар, талпынып иштейм деп турган жигит экен. Мараттын көрсөтүп боё деген жерлерин кынтыксыз боёйт. Жумуш алдыга жүргөнгө Мараттын да көңүлү ачык эле. Каалаган малда аванс деп акча жаздырып ала коет. Баарынан да капкара үңкүрдөй болгон сүрөт өнөрканасынан кеткенине сүйүнүп жатты. Ал жерде Семен Павлович айткандай өнүгүү жок эле. Капаска түшкөн арстандай эч жака чыкпай сүрөттү тартып койгон эле болбосо, айлыкты күтүп олтурмай болчу. Эми элди көрүп, башкалар менен сырдашып, маанайы ачык болуп, жумушу да жүрүшө баштады. Марина Никитина Маратты келип кет дегеннен жумуштан соң кайрылып кирип калды. Коңгуроону басып ачылышын күткөн Марат Марина Никитинаны көрө салып саламдашып калды. Саламатсызбы, Марина Никитина, чакырган экенсиз, жөн жай элеби деди. Батир акысын берүү убактысы келе электе эмнеге чакырды экен деп. Ичинен ойлой, Марина Никитинанын жообун күтүп босогодо туруп калды. Эмне туруп калдың? Өт ашкана жака, чай ичебиз деди Марина Никитина. Рахмат берсеңиз мен барайын. Жумуштан чыктым эле, чакырган оюңузду уксам дедим эле, деп Марат Марина Никитинаны тиктеди. Тамак даяр, өт тартынба деп Мараттын макулдугун күтпөй эле ашкана жака жөнөдү. Аргасыз көнгөн Марат Марина Никитинанын артынан ашканага кирди. Марат столдун үстүнө тамак коюлуп турганын көрүп, бирөөлөр келген го деп болжомолдоду. Тамак коюп берген Марина Никитинага рахматын айтып, акчыкка келген Марат тамактын баарын ичип алды. Улум Марат, мен сени чакырганымдын себеби бул. Тиги баштыктарда толтура азык-түлүк. Ошону сага берип коеюн деп чакырдым. Жаман көрбөсөң ошолорду алып барып жеп койгула. Таң калган Марат кереги жок дей баштады эле. Ал Марат, алып кет барын. Баары бир мен башкага берип салам. Андан көрө силерге берейин деп чечтим деди. Марат эки анжы болуп аларын же албасын билбей туруп калды. Ага кайрымдуулук деп беришет. Жалгыз өзүм ушунун баарын жемек белем. Көп турса желбей баары бир ыргытылат. Андан көрө үй бүлөсүн алып барып жеп койгула деди. Марат кубанып, ыраазычылык айтып, эки баштык азык-түлүктү көтөрө чыгып кетти. Гүлнурга айтса, бул аял жакшы киши экен деп алар алып жатты. Тамак ашка коротулуучу акча үнөм болуп, бир аз болсо да акча чогула түштү. Кийинки апта дагы чакырып, ошондой эле эки баштык азык-түлүк берди. Марина Никитина, мен сизден ушуларды алып турганыма уялып жатам. Сиз пенсиядагы адам болсоңуз, мен колу бутум соо иштеп жаткан болсом, анан сизден мынтип тамак аш алып жатканымды уялып жатам деди. Тартынбай ала бер уулум, сенин жакшы жигит экениңди билем. Балаң, келинчегиң бар, бөтөн жерде иштеп жүрөсүңөр. Бир аз болсо да менин жардамым. Булар мага акчага келген жок. Айттым го, кайрымдуулук кылып алып келишет. Башкага ыра көрбөй силерге берип жатам деп Марина Никитина Мараттын албайм дегенине көнбөй берип жиберет. Ичинен ыраазы болсо дагы мынтип берип жатканына таң кала, бир чети уяла бергендерин алып жатты. Тамак аштан кыйналбай эми тапкандары чогулуп калды. Бир күнү дагы чакырды дагы, неберем Нурчектен окубай жатканы жаман. Мен окууга киргизип берейин. Биринчи орус тилди үйрөнсүн. Репетиторго барсын, мен каражатын төлөйм. Орусча үйрөнүп алса мектепке киргизип коелу деп өзүнүн чындап небереси баштанып, Нурсултандын окубай жүргөнүнө сарсана болуп Маратка сунуш киргизди. Марат эмне дерин билбей калды. Макул дегенге эле жарап, бул кубанычын тезинен Гүлнурга жеткирүүгө шашты. Не деген сонун аял кайненем болуп калганда мени алаканына салып алмак экен да деп, ушул аялга жолукканын тагдырына ыраазы боло метродогу тарапка турак деген электричканын үнүнө да алаксыбай, жакшы кабарды тезинен айтуу үчүн квартирасына баратты. Уландысы бар.